музейіне уже бұл мындай жөнделе жерден эле барып калып директор болуп калбаптыр мында. Мен ушуну айткым келет да. Себеби дегенде бул Алыкул Осмонов менен менин Рысбек деген чоң атам бар. Ошол жанагы биздин азыркы деген номер 5 бар го. Ошо илгерки номер 5-тин биринчи выпускниги экен. 6 медаль менен бүтүп, анан ошо 6 медаль менен бүтүп, анан эметкенде, анан аяктан эмеге рекомендация берип эмеге Казан университетине жиберген экен. Анан кийин чоң апам ошо капталдын кызы, Кытайлык капталдын. Анан кийин атасынан Жумалы чоң атасы 37 жашында эле кайтыш болуп калган экен, 4 баласы менен. Чоң апам анан кийин баласы келет да, шаардан. Келип анан айтат экен, апа, мен Казанга кетип баратам. Эртең тиги поездго отура турган болуп атам, коштошоюн деп келдим. Анан кийин коркуп, анан Казан деген ошентип коет чоң апам. Казан деген каякта экенин деле билбейм дейт. Абакта анан коркуй болуп турганда эмнеге поездга десе, анан кийин түнү менен бир кунак менен жетелеп, анан базарга келип, базарда жана эме столовойдо өзөктө иштешкен. Өзөккө кунак сатып, анан бир эмеге бир түйүнчөк кичине бир чакага буудайды кууруп, анан жаргы чаканы өткөрүп, талкан кылып, анан аркасына таңып, анан гүлазык кылып, анан кийин тиги узатып келет да, анан поездга салат. Анан ошо поездга салгандан кийин ошондо 38-жылдар экен да. Анан кийин тиги Казан университетинде окуп жүрүп, анан Алыкул менен ошо изилген. Алыкул ошондо жолборс терисин кийген баатырды которуп аткан. Анан тиги студент да. Анан ошо студент, анан ошол чоң атамдын котормош болуп калганына да ошол Алыкулдун таасири барбы деп коем да. Анан кийин ошол жерде кийин ошо Алыкулдун жолборс терисин кийген баатырдын биринчи чыккан томун анан кийин тиги посылка менен бияка үйгө салып жибериптир. Алыкулга, эме айылга. Анан атам айтат, ошо жолборс терисин кийген баатырды эметип алып, анан окуйбузда латын тилинде жазылган экен да. Анан окуйбуз дейт. Анан кийин кемпир-чалдар баары отурушат, тегеректешип, анан кийин баягы кичинекей анда чырак жок дейт. Жанагы тиги эмеге вазелин эмесине май чыгарып коюп, түтүнүп коюп, анан майдын жарыгы менен бош үйдө окуп атабы окуйбуз дейт. Мен окуп берем дейт, эки киши бар, үч бала окуйбуз дейт. Анан болду, бүгүн бүттү. Анан баягы буршакташкан жерден буршакташып, бүгүн болду деп анан ошентип эме кылган экен да. Кийин Алыкул Осмонов ошол бүтүп келген согуш жылдарынан эметкенде, бул баягы чоң атамды кайра тиги эме чыгарып, согушка теме Волгоградда болгон экен. Анан аяктан кайда баягы жогорку билимдүүлөргө эметкендерге биякта да тылда да эме керек деп, анан кийин кайра бияка келип,